Бүгін сіздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема кыз-жигит темасында сүйлөшөбүз. Заман окуштун учурда азырчы. Азыр кыз менен сүйлөшүүнүн азыр убакыт кетет деген ага биринчиден күнөө да. Убакыттын жөнүндө мындай жүрөзүң текке кетет, ата эне маалымат жок, акчаң кетет, азыр өзүң иштей элексиң. Корейс кыздары колунда эчтеке жок болсо саат тийбейт экен. Ошон үчүн биздин кыздарды алгандар алар деген колунда аз. Мындайча айтканда ниже среднего достатка жашагандар да. Ошон үчүн үйүнө алып келгенде иштетет. Кул катары кылып алышат көбүнчө. Аттан качкандарды көп көрдүк. Биз жардам бердик аларга да. Ошол эле бир өлкө менен экинчи өлкөнү эмес бере коюп мындай ынтымакты достукту сактап калыш үчүн эметкен да. Эми азыркы учурда деле мындай кандайдыр бир достуктуу эмесе болуш керек деп ойлойм да менимче. Оозубузду ачып, чоң ачып, гүлбөй түз жүрүп, аберибизди сактап, ыймабыз менен жүрсөк, биз өзүбүздү эркектерди алdoого эме бермек эмеспиз да, мүмкүндүк. Балдар күчтүү болгула, анткени силер күчтүү болсоңор биздин чет мамлекеттен кирип, башка мамлекеттин балдары силердин кыздарыбызды жулуп кете албайт деп.